Илгери атактуу бир азамат жигит болуптур. Анын ат чабыштарда алдына ат чыгарбаган күлүк аты болуптур. Чоң байгелүү ат чабыштын алдында кимдир бирөө кара ниеттик менен күлүктү өлтүрүп кетет. Ошондо кайгыга баткан жигит атынын эстелигине арнап музыкалык аспап жасайт. Анын башына атынын башынын сөлөкөтүн түшүрөт. Аспапка атынын куйругунан кыл кылып тагат. Терисинен чарасын капкактайт. Ошентип ал алгачкы кылгыяк күүсү ат кетти күүсүн чыгарат. Ар бир дарак жандуу. Ошондуктан аспап жасала турган даракты кыярдын алдында жыт чыгарып, сага башка жашоо беребиз деп айтуу менен кечирим суроо керек дейт уста. Өрүк илгертеден аспап жасоо үчүн жыгачтардын эң мыктысы болуп эсептеген. Аспап жасалуучу даракты кеч күздө же кышында кыюу зарыл. Себеби бул учурда дарактын өзөгүндөгү суу тамырына түшөт да кургаганда көп жарылбайт. Ал көлөкө жерде кеминде 3 жыл кургоого тийиш. Адегенде сомдолгон жыгачка кыяктын бет жагынын сүрөтү түшүрүлөт. Моюну менен чарасынын ашташкан жеринин бурчун туура чыгаруу маанилүү. Чарасын оюш үчүн керки, кескич сыяктуу аспаптар колдонулат. Аспаптын капталдары ийкемдүү ара менен кесилип чыгарылат. Кыяктын моюнун да үлгү менен чийип алуу керек. Маал-маалы менен кыяктын формасын чең куралдар менен текшерип туруу зарыл. Керки кыргыз усталарынын байыркы куралы. Илгерки кыргыз усталары музыкалык аспаптарды дал ушул керки, кескич, сүргү, өгө, ара сыяктуу жөнөкөй аспаптардын жардамы менен жасаган.
Аспаптын тулкусу чыкканы анын жарым бүткөнү. Аспаптын башын жасоо жана моюнун туура чыгаруу кылдаттыкты талап кылуучу жумуш. Аспаптын чарасына терини бекитиш үчүн капталдарын көзөп алуу керек. Терини желим менен да карматуу керек. Кылгыяктын капкагы катары төөнүн териси колдонулат. Teri 3 gün kurgaşı gerek. Kurgagan soң terinin aşık жерleri kesilet. Ustalar demeyde kılgıyaktın başına canavarlarının sölökötün oyu salıp kozdoşat. Көзөнөктөргө жыгач бөрүктөр орнотулат. Аспаптын өңүнө келтириш үчүн атайын суюктук менен сүртүү керек. Айрым учурда ustalar өздөрү жасаган аспапка кол тамгасын коюшат. Кылгыяктын кулактары өрүк жыгачынан жасалат. Кылдарына 2-3 асый semiz жылкынын куйруктары пайдаланылат. Тепкеги өрүктөн жасалып, бир буту аспаптын кырына коюлат. Кылгыяктын жаасына дагы жылкынын куйругу тартылат.